Урматтуу депутаттар, келсеңиздер, добуш баштады. Да, кайталап коеюн, депутат Бактыбек Канабек Чойбековдун түзөтүүлөрү боюнча ким макул, ким каршы? Урматтуу депутаттар, добуш берип коюңуздар. Баары макул, каршы жок. Депутат Абдалиевдин түзөтүүлөрү боюнча ким макул, ким каршы? Баары каршы, каршыбыз. Биринчи, депутат Чойбековдун түзөтүүсү өттү. Депутат Маткеримовдун түзөтүүлөрү боюнча ким макул, ким каршы? Урматтуу депутаттар, добуш берип коюңуздар. Баары макул, каршы жок. Депутаттар Маткеримов жана Икрамов түзөтүүлөр боюнча ким макул, ким каршы? Биз окубадыкпы? Башында баарын окудук. Ким макул, ким каршы? Баары макул, каршы жок. Депутаттар Сулаймановдун, Маткеримовдун, Самый Кожонун түзөтүүлөрү боюнча ким макул, ким каршы? Урматтуу депутаттар, добуш берип коюңуздар. Депутат Бекешевдин түзөтүүлөрү боюнча ким макул, ким каршы? Бекешев. Урматтуу депутаттар, депутат Бекешевдин түзөтүүлөрү боюнча ким макул, ким каршы? Баары макул, каршы жок. Депутат Омурзаковдун түзөтүүсү ким макул, ким каршы? Урматтуу депутаттар. Мисалы жана Бекешевдин сунуштарында туура эмес нерселер толтура. Ошон үчүн ар бирин окуп туруп кол койгула эле. Азыр бир өтүп кетти Бекешевдики. Надира Зимовна, мен баарын окуп чыктым эң башында. Биз талкууладык, ар бир түзөтүүнү өзүнчө комитет менен биз талкууладык. Мына Каныбек Осмоналиевич да болду, сиздер да отурдуңуздар. Ошондуктан биз азыр ар бир түзөтүүнү өзүнчө эле ар бир депутаттын түзөтүүсүн добушка койдум. Именно жалпы кетип калды да, ошон жалпы кетпеш керек эле да. Ар бир сунушун өзүнчө койсоңор ошондо туура болот. Урматтуу депутаттар, эми комитеттин корутундусун окуп коеюн, комитеттин корутундусуна дагы добуш берип койсоңуздар. Парламенттик угунун жана депутаттардын сунуштарын эске алуу менен Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамынын долбоору жактырылсын жана аны экинчи окууда кабыл алуу Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине сунушталсын. Сунуштар эске алуу менен, урматтуу депутаттар, урматтуу отдел стенограмма боюнча айтып атам, стенограмма үчүн. Ошо комитеттин корутундусун, урматтуу депутаттар, добушка коем. Ким макул? Баары макул, каршы жок. Биринчи маселе боюнча чакырылгандар. Сөз айтайын. Урматтуу депутаттар, экинчи маселеге өтөлү. Сиздердин карооңуздарда депутаттар Маматалиев, Мамытов, Мажитова, Төлөбаев, Лурова, Сыдыков, Кокулов, Тентишев, Исатбек кызы, Абдалиев, Атазов, Исаева, Исмаилов, Козуев, Масабиров, Маткеримов, Нарматова, Талиева, Жакышев, Жусупов, Алимжанов, Жамгырчиев, Ашимова, Алтынбеков, Төлөнов, Ханжез, Ажибаев, Нурбаев жана Сарбакышев тарабынан демилгеленген Кыргыз Республикасындагы мамлекеттик жөлөк пулдар жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзамынын долбоору концепциясы киргизилип жатат. Урматтуу депутаттар, баяндама үчүн сөз Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Маматалиев Марлен Абдрахмановичке берилет. Марлен Абдрахманович, сизге сөз. Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар. Азыр үстүдө айтып өткен бир топ депутаттар ошо сиздердин карооңуздарга Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жөлөк пулдар жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөр долбоорун сунуштап жатабыз. Алгач ошол сиздерге ошол Конституциянын бир топ беренелерин айтып кеткенге уруксат этиңиздер. 20-чы беренеде тактана жазылып турат. Балдар бул Кыргыз Республикасынын эң баалуу байлыгы деп. Ошол эле 22-чи беренеде бул ар бир окуучуга окутуучу сапатын жогортулатуу жана шарттарын толук түзүү. Ошол эле учурда 27-чи берене менен Кыргыз Республикасынын ошол ата-энесинен ажыраган, мындайча айтканда, жетимдер балдары 18.193 балдарды 18 жашка чейин эле эмес, 18 жаштан кийин дагы жогорку билим менен
камсыз кылуу абзел экенин толуктана ушул конституцияда жазылып турат. Эми урматтуу депутаттар, ушуга байланыштуу биз мыйзамды алып келип отурабыз. Биз айтып атабыз, келиңиздер, ушул 18 жашка чыкканда биздин жарандардын саны азыркы учурда 18 жашка чыгып атканда 21 жылы Настаткомдун айтымы боюнча 98 000 болсо, 22 жылы 102 000 түзүптүр. Айтор 18 чыкканда бизде мамлекеттик тараптан, ата-эне тарабынан жана бир топ ушул кайрымдуулук фонддор тараптан колдоо көрсөтүлсүн деп айтып жатабыз. Ал материалдык жана социалдык жактан колдоо. Биз айтып атабыз, келиңиздер, ушул биздин жарандар 18 жашка чыкканда ушул акчаны, мындайча айтканда, кайсы жакка жумшалат? Биринчи кезекте өзүнүн илимине жогорку билим алган жакка, жана экинчиси, эгерде жана мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу үй алганга гана жумшалат деп эки багытты гана көрсөтүп атабыз. Эгерде статистиканы карап көрсөк, ошол жана мен айткан 102 000 2022 жылы 18 жашка чыккан өспүрүм болуп атса, бирок ошол эле учурда 67 000 гана орто окуучу мектепти бүтүрүп атат. Ал эми анын 30 000 гана болгону жогорку билимге, мындайча айтканда, университеттерге тапшырып атат. Анткени ар кандай жагдайлар менен калганы же мигрант болуп кетип атат, же болбосо белгисиз бир ушул билимди ала албай атат. Эң эле дагы бир негизи бул акча каражат экенин, буну дагы эч жашыра албайбыз. Анткени азыр мына орто эсеп менен алганда 1 жылдык контракттар жогорку билим жакта бул 30 000 тегерегине түзөт экен. Мына мисалы политехте 35 000 болсо, Кыргыз экономикалык университетинде 30 000 болсо, мына улуттук университетте 40 000 тегерегинде түзөт экен. Эми кантип бул акчаны биз беребиз деп айтып жатабыз. Биз айтып атабыз, эгерде Кыргыз мамлекеттин жараны жаңы эле төрөлгөндө, ага атайын банктарда эсеп счетун ачсак, мындайча айтканда, банктык счетун ачып берсек, ал жака төлөгөндө эле мамлекеттик тараптан бир азыр суммасын айтам, өзүмдүн докладымда кийинчерээк, бир каражатты берсе, ал счетко керек болсо ата-эне өзү дагы бере алса, же болбосо жана мен башында белгилеп кеткендей, жетим балдарга керек болсо жарандар, башка жарандардан дагы мүмкүнчүлүк түзүлүп ошол жака салынса, жана ошондой эле кайрымдуулук фонддордон салынса, айтор баардык жактан топтолуп келип, ошол акча 18 жылда тийилбей, ошол счетто көбөйүп, ар бир жылда депозиттин үстүнө депозит кошулуп, ушундай атайын банковский система менен 18 жылда топтоп ошол акчанын алкагында биз ойлоп атабыз, ушул 55 000-ден 200 000 сомго чейин, эгерде мамлекет тараптан гана эле болсо, топтоло турган каражат болот экен. Аны ошол жок дегенде мына 2 жылдык контрактына төлөй алат экен. Эгерде ата-энеси кошулса, жана башка дагы бир топ фонддор кошула турган болсо, мүмкүн 5 жылдыктагы толугу менен жогорку билимдеги жанагы университеттин толук контрагын төлөгөнгө мүмкүнчүлүк болот эле деген ушундай эсептер менен сиздерге келип отурабыз. Албетте каражат маселеси бул өтө чоң маселе. Биз бүгүнкү күнү Минфинден ушу карама каршы келип атат. Эми келиши ал туура эле негиз, анткени азыркы учурда 23 жылы бюджетте жок, бирок биз келечекте деп айтып атабыз. Эгер мүмкүн болсо, ушу 24 жылда кабыл алып берсе, анткени биз билесиздер, бюджетти кабыл атканда профицит 14 миллиард деп кабыл бердик. Мындайча айтканда, ашыкча акчаны никуда девать дегенде бир 14 миллиарддык акча менен кабыл алып атабыз. Жана башка да булактардын негизинде айтор, мына бюджеттин 200 миллиарддын тегерегинде бюджетти азыр мына 500 миллиардка чейин көтөрүп атабыз. Анан кантип өзүбүздүн ушу балдарыбызга акча табылбайт эле деген сунуш менен келип атабыз. Эми биз Минфин каршы болгону менен, бирок мен азыр колумда кат бар, эгерде берилген жокпу. Кийинчерээк биз Акылбек Сөнбекович менен дагы сүйлөштүк. Бул боюнча атайын ошол биздин курултайда дагы маселе көтөрүлгөндө президентибиз дагы айткан эле, бул боюнча депутаттар менен өкмөт чогуу иштеп атат, жакынкы арада мыйзам чыгат деп. Ошол сөздөрдүн алкагында дагы азыр Акылбек Сөнбекович комиссия түзүп атат. Мындай иштөө рабочий группа деп коеюн. Ошол иштөө группасы менен чогуу, эгерде ушул мыйзамды биринчи окууда кабыл алып берсеңиздер, биз экинчи окууга чейин иштеп чыгып, жана айтылган каражаттын булагын табып, андан сырткары канча каражат, 3 миңби, 5 миңби, канча, ошонун мүмкүнчүлүгүнө карата ушул экинчи окууда киргизип берели деген ушул ниет менен сиздердин назарыңыздарда келип отурабыз. Урматтуу депутаттар, жалпысынан алганда ушул ниетибиз эле бир.
жаштар биздин келечек деп айтабыз, бирок ошол жаштарга биз билимдүү жаштарга келечекте калтыруу деп ойлойм. Эң негизги багытыбыз ушул болуш керек деп ойлойм. Мүмкүн болушунча колунда жокторго, мүмкүн болушунча жана айткан жетимдерге, мүмкүн болушунча жанагы багуудан ажыраган 18.000 жараныбызга, колдон келсе дагы башка бардык тоолуу аймактарга айтор аны да категорияларын карап чыгып, колдон келишинче мына ошол биздин жаштарга келечекте билим алганга мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берели деген ушундай бир мыйзам менен алдыңыздарга келип отурабыз. Колдоп бериңиздерди суранабыз. Суроолор болсо жооп бергенге даярбыз. Жана башында айтып кеткендей, биз экинчи окууга чейин сөзсүз түрдө өкмөт менен чогуу иштеп, баягы берилген замечаниясын жокко чыгарабыз. Андан кийин гана экинчи окууга алып келебиз. Ага чейин биринчи окууда регламентке жараша бир дагы өзгөртүү киргизе албайбыз, бирок биз биринчи окуудан өткөзүп алсак, анан экинчи окууда шашпай ошол өзгөртүүлөрдү киргизебиз деген жакшы ниет менен келип отурабыз. Ушул мыйзамыбызды колдоп бериңиздерди суранат элек. Рахмат. Рахмат, Марлем Абдурахманович. Абдан жакшы мыйзам. Урматтуу депутаттар, бул мыйзамды концепциясын фискалдык комитет дагы колдогон. Баягы эле каражат маселеси көп суроо берип атат. Бул маселе боюнча тиешелүү министрликтер менен да ведомстволор да чакырылган. Аларды да угуп коелу, алардын оюн, урматтуу депутаттар. Асылдуу Элипаковна, сизде сөз барбы? Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар. Конечно, Марлен Абдрахманович демилгелеп аткан мыйзам долбоорлор абдан жакшы мыйзам долбоор, бирок бул боюнча министрлер кабинетинин тескемеси 30 декабрда 22 жылы номер 830 тескеме берилген. Ал жерде мыйзам долбоорун ишке ашуурда айтылып кеткендей кошумча акча каражаттары керектелинет. Ошон үчүн багы мыйзам долбоорун азыркы учурда максатка ылайык деп бергенбиз да. Мына Марлем Абдрахманович айтып кетти, экинчи окууга чейин жумушчу топ түзүлсө акча каражатын карап чыксак деп. Анан кийин багы мыйзам долбоорунун өзүндө да жазылып турат. Ушул мыйзам 2023 жылдын 1-январында тартып күчүнө кирсин деп ушул жагына карап чыксак деп. Дагы бир жолу кошумчалап кетейин. Мына колумда өзүнө да көрсөттүм, атайын кат бар. Бул кат боюнча Акылбек Өсөнбеков Жапаров атайын жумушчу топ түзүп атат. Ушул жумушчу топ аныктайт санын, акчасын, каражатын, булагын баардыгын тактайт. Бизге ошо уруксат берип коюңуздарды суранабыз. Рахмат. Рахмат. Урматтуу депутаттар, суроолор барбы? Жок. Суроолор жок болсо, Минфин өкүлүнө сөз берели? Же түшүнүктүү? Анда урматтуу депутаттар, эгерде суроолор жок болсо, комитеттин корутундусун окуп коеюн. Кыргыз Республикасында мамлекеттик жөлөк пулдар жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзамынын долбоорунун концепциясын жактырылсын жана аны Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине биринчи окууда кабыл алуу сунушталсын. Урматтуу депутаттар, добуш берип коюңуздар. Ким макул? Баары макул, каршы жок. Чоң рахмат. Рахмат, сиздерге чоң рахмат, урматтуу депутаттар. Рахмат. Урматтуу депутаттар, үчүнчү маселе. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сыйлыктары, ардак наамдары жана мамлекеттик сый акылары жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору. Мыйзам долбоору Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы тарабынан демилгеленген. Мыйзам долбоорун Жогорку Кеңеште сунуштоо расмий түрдө Кыргыз Республикасынын юстиция министрине жүктөлгөн. Ошондой эле мыйзам долбоору боюнча комитетке Кыргыз Республикасынын финанс министрлигинин, экономика жана коммерция министрлигинин жетекчилери чакырылган. Биздин комитет биринчи окууда гана карайбыз. Урматтуу депутаттар, баяндама үчүн сөз юстиция министринин биринчи орун басары Бактияр мырза, сиз келдиңиз. Саламатсыздарбы? Ордумдан эле баяндама берсем болобу или? Анда сизге сөз. Мен ойлоп аткам, Зарема Аликовна келди. Сиз экенсиз анда. Сизге сөз. Рахмат. Ордумдан эле баяндама берсем болот да. Саламатсыздарбы? Урматтуу Венера Калбековна, урматтуу депутаттар, сиздердин карооңуздарга Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сыйлыктары, ардак наамдары жана мамлекеттик сый акылары жөнүндө мыйзам долбоорун сунуштайбыз. Бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сыйлыктарын жана ардак наамдарынын укуктук статусун, сыйлангандардын укуктарын жана милдеттерин аныктаган мамлекеттик сыйлыктарды менен сыйлоо жана
ардак наамдарын ыйгаруу менен байланышкан мамилелерди жөнгө салган Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сыйлыктары жана ардак наамдары жөнүндө мыйзам бар. Сунушталып жаткан мыйзам долбоору жогоруда аталган мыйзамга киргизилген ченемдердин көпчүлүгүн өзүнө камтыйт. Ошол эле учурда мыйзам долбоору жогоруда белгилеген мыйзамда болбогон жаңы жоболор менен толукталды. Жаңы киргизилген жоболор Кыргыз Республикасынын Конституциясынын негизинде иштелип чыккан жана жогоруда аталган мыйзамдын айрым беренелерин өркүндөтүү, мамлекеттик сыйлыктарды жана ардак наамдарды берүүнү демилгелеген мамлекеттик түзүмдөрдүн санын чектөө, ошондой эле мамлекеттик сыйлыктарын, ардак наамдарын жана мамлекеттик сый акыларын баркын жана беделин жогорулатуу болуп саналат. Атап айтканда, мыйзам долбоорунда төмөнкүлөр сунушталат. Кыргыз Республикасынын илим жана техника жаатындагы мамлекеттик сый акылары жана Кыргыз Республикасынын адабият жана искусство жаатындагы Токтогул атындагы мамлекеттик сый акылары уюштурулат деген беренелер менен толукталды. Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 70 беренесине ылайык Кыргыз Республикасынын президенти мамлекеттик сыйлыктарын, мамлекеттик сый акыларын жана ардак наамдарын ыйгарат. Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 80 беренесине ылайык Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши мамлекеттик сыйлыктарын, мамлекеттик сый акыларын жана ардак наамдарын уюштурат. Кыргыз Республикасынын жаңы Конституциясы кабыл алынганга чейин Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сый акылары Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн токтому менен уюштурулган. Мындан тышкары мыйзам долбоору менен баатырлыктын жана мамлекеттик сыйлыктын пропорционалдуулугун камсыз кылуу, ошондой эле курман болгон баатырлардын аттарын түбөлүккө калтыруу максатында мыйзам долбоору менен мамлекеттик сыйлыктардын өзгөчө категориясын ата мекен баатыры жана эмгек баатыры эки артыкчылык даражаларын белгилеп, аларды мамлекеттик сыйлыктардын тизмесинде ордендеринин жана медальдарынын үстүнө орундаштыруусу сунушталат. Ошондой эле жогоруда аталган максатты көздөп, мыйзам долбоорунда эрдик медалдын статусун 3 даражадагы орденге жогорулатуу сунушталууда. Эгемендүүлүк алгандан бери элибиз бир нече аскердик жарандык кагылышууларды жана коронавирус пандемиясынын башынан өткөрдү. Ар бир учурда жарандар баардык тобокелдиктерди түшүнүү менен Кыргыз Республикасынын эркиндиги жана коопсуздугу үчүн баатырдык менен курман болушту. Бирок колдонуудагы мыйзамга ылайык баатырдык менен курман болгон жарандарды экинчи категориядагы мамлекеттик сыйлык болуп саналат. Эрдик медали менен гана сыйлоого жол берилет. Ошол себептен эрдиктин жана мамлекеттик сыйлыктын теңдештигин камсыздоо, ошондой эле курман болгон баатырлардын элесин түбөлүккө калтыруу максатында мыйзам долбоорунда жогоруда айтылган мамлекеттик сыйлыктардын өзгөчө категориясын белгилөө сунушталууда. Ошондой эле долбоордо ишкердикти өнүктүрүүгө кошумча импульс берүү жана анын статусун жогорулатуу, өлкөнүн социалдык экономикалык өнүгүүсүнө олуттуу салым кошкон Кыргыз Республикасынын экономикасындагы ишкерлердин маанилүүлүгүн белгилөө максатында Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген ишкери ардак наамын уюштуруу каралат. Мындан тышкары мыйзам долбоорунда мамлекеттик сыйлыктарынын жана ардак наамдарын ажыратуунун колдонуудагы тартибин өзгөртүү сунушталат. Мамлекеттик сыйлыктар, ардак наамдар менен сыйланган же Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сый акылары ыйгарылган адамдар мыйзамдуу күчүнө кирген сот актысынын же сыйлоо ыйгаруу жөнүндө жарлыкты жокко чыгаруу тууралуу президенттин жарлыгынын негизинде гана ажыратылышы мүмкүн. Аталган мыйзамдын колдонуудагы редакциясына сунушталган өзгөртүүлөрдүн жана толуктоолордун ченемдик укуктук актынын текстин жарымын көбүн түзгөндүгүнө эске алуу менен Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылар жөнүндө мыйзамдын 17 беренесине ылайык мыйзам долбоору жаңы редакцияда иштелип чыккан. Ушул мыйзам долбоорун ишке ашыруу үчүн республикалык бюджеттен кошумча каражат талап кылынбай турганын белгилейбиз. Жогоруда баяндалгандарды эске алуу менен сунушталган мыйзам долбоорун колдоп бериңиздерди сурунабыз. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Рахмат. Урматтуу депутаттар, аталган мыйзам боюнча барбы суроолор? Менде, урматтуу депутаттар, менде бир сунуш бар. Мыйзам долбоорун мамлекеттик сыйлыкка, ардак наамдарга жана мамлекеттик сый акыларга сунуштоонун, мамлекеттик сыйлыктар менен сыйлоонун, ардак наамдарга ыйгаруунун жана мамлекеттик сый акыларды берүүнүн тартиби
деген 19 берененин 1-пунктунун 2-подпунктундагы комитеттер деген сөзүн алынып салууну сунуштайм. Себеби биз дайыма талапкерлерди биз өткөзөбүз комитеттен, бирок министрлер кабинеттен сөзсүз түрдө ал жактан карама каршылыктар келет да. Ошону ойлоп атам, комитеттер анда карабай эле койсун, ошол эле мамлекеттик сыйлыктар жана ардак наамдарга сунуштар Кыргыз Республикасынын президенти төмөнкүлөө тарабынан киргизилет деп 19 беренеде Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин төрагасы, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин комитеттери, парламенттик фракциялары жана депутаттык топтору деп жазылууда 2-подпункту. Ошо комитеттерди алып салалы. Сиздерге сунушумду айтып атам, эми добушка коебуз да. Кандай дейсиздер эми өзүңүздөр? Айбек Тураталиевич, сизге сөз. Венера Калбековна, азыр мына сиз берген сунушта сиз жанагы айтып атасыз да, бизге кел берген менен жанагы талапкерлер азыркы тартип боюнча депутаттар берген сунуштар биздин комитет аркылуу өтүп, анан кийин министрлер кабинетине и президенттик администрацияга сунушталып жатат да туурабы. Сиз ошону эле алып коелу деп айттыңыз да. Бирок мына 19 беренеде мамлекеттик сыйлыктарга жана ардак наамдарга сунуштар Кыргыз Республикасынын президентине төмөнкүлөр тарабынан киргизилет деп. Эгер сиз берген сунуш боюнча биз азыр кабыл ала турган болсок, эртең биздин комитетте мүмкүнчүлүк болбой калат. Биз жанагы талапкерлерди сунуштаганга. Себеби анткени мына өзүңүзгө белгилүү болгондой, биздин ушул социалдык чөйрөдө иштеген кызматкерлердин көпчүлүгү сунуштарын ушул биздин комитетке жөнөтүп жатышат жерлерден. Андан ары биз сунуштап ошол мамлекеттик наамга жөнөтүп жатабыз да. Эгер азыр сиздин сунушуңузду болуп калса, биз комитеттин укугу болбой калат. Ошондуктан мен ойлойм, бул сунушуңузду кайра кайтарасызбы деген ойдомун да, мындай ойлонуп көрсөңүз. Рахмат, Айбек Тураталиевич. Биз ошо өткөзгөн талапкерлердин документтерин 90% кайра кайтарылып келет да бизгечи. Ошо болот ба? Ошон үчүн мен ошо сунушту берип аткам да. Эми эгерде баарыңыздар макул болсоңуздар, комитеттер карасын деп, анда сунушумду кайтарам. Сиз башка өңүттө бердиңиз эле сунуштучу, Венера Калбековна. Туура эле сиз айткандай баягы биз жөн эле сунуш баягы бүт баары бизге келип, бизди жөн эле комитет өткөрсө макул деп коюп, анан биз өткөрүп коюп, кайра кайтып келгенине ошондой боло бербесин деп атасыз. Бирок биз бир эле мезгилде анын экинчи карама каршы жагы биз өзүбүз дагы сунуштап албай калат экенбиз да. Биздин баягы комитетке туура келген сунуштардан биз сунуштап айта албай калат экенбиз. Анткени мына бул жерде мына 15 жанагы мекемелерден сунуш түшөт экен да. Ошонун арасында биз дагы бар экенбиз. Например, кээ-бирки ишканалардын, мисалы үчүн мынакей ошол эле социалдык тармакта иштегендердин көпчүлүгү өздөрү сунуш бере албай калат экен да. Ошон үчүн биз аркылуу бере тургандардын жарандардын укугун коргоп коелу. Ошол эле. Макул, рахмат. Анда сунушумду кайтарам. Урматтуу депутаттар, эгерде сиздер баарыңыздар ошо комитеттер калсын деген ойдо калсаңыздар. Анда урматтуу депутаттар, суроолор барбы дагы бизде? Жок. Эгерде суроолор жок болсо, анда комитеттин корутундусун кактале. Урматтуу депутаттар, анда комитеттин корутундусу. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сыйлыктары, ардак наамдар жана мамлекеттик сый акылары жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоорунун концепциясын жактырылсын жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине биринчи окууда алуусу сунушталсын. Ушул комитеттин корутундусунун көчүрмөсү Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана Жогорку Кеңештин регламенти боюнча комитетине жөнөтүлсүн. Урматтуу депутаттар, добуш берип коюңуздар, ким макул?
баары макул, каршы жок. Рахмат. Бул үчүнчү маселе боюнча чакырылгандар кете берсеңиздер болот. Урматтуу депутаттар, 4-чү маселе. Жогорку кеңештин депутаты Айгүл Абдисаламовна Айдарованын кайрылуусу жөнүндө аталган маселенин демилгечиси Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңештин депутаты Айдарова Айгүл Абдисаламовна комитеттин жыйынына тиешелүү министрликтердин жана ведомстволордун жетекчилери чакырылган. Анда баяндама үчүн сөз Айгүл Абдисаламовна сизге берилет. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, саламатсыздарбы, чакырылган коноктор. Мен көтөрүп аткан маселе бул өкмөт тарабынан чыгарылган номер 623 тескемеси боюнча. Азыр көйгөй боюнча бир аз токтоло кетейин, кененирээк сиздерге маалымат жетсин. Көйгөйлүү болуп жаткан маселе тууралуу токтолуп айта кетейин. 2022 жылдын 16 ноябрында Кыргыз Республикасы Министрлер Кабинети тарабынан номер 623 сандуу тескемеси чыгарылган. Бул тескемеде Бишкек шаарынын Калык Акиев көчөсүнүн 1-А дарегинде жайгашкан Кыргыз Республикасынын укук коргоо органынын кызматкерлери үчүн деп 5 кабаттуу 216 батирлүү салынып бүткөн турак жайдын мамлекеттик ипотекалык компания ачык акционердик кому аркылуу азыркы учурда иш алып барып жаткан милиция кызматкерлерине жана анын ичинде эркин жалданма курамынын кызматчыларына берилсин деп көрсөтүлгөн. Бирок тескемеде Кыргыз Республикасынын Ички иштер министринин пенсионерлери, кызмат учурунда каза болгондордун үй бүлөлөрү жана кандайдыр бир жагдайлар менен майып болуп эмгекке жарамсыз абалда калган кызматкерлер четтетилип, салынып бүткөн 216 батирдин үй алуу укугу көрсөтүлбөй кеткен. Бул маселени мен ошол биздин пенсионерлер жана учурда майып болуп калган жесирлер ошолор боюнча көтөрүп атам да, бунун себеби көтөрүп аткан себеби ошо майып пенсионерлер сыртта калып атышат. 623 тескемесинин ичинде булар жок экен. 20 жыл иштеп атышат, пенсияга чыккандан соң буларды кайра ипотекага байлап коюп атышат да. Мындай айтканда 20 жыл иштейт, а бизде мындай бар. Азырда кененирээк айтып кетейин. Ушул 2022 жылдын 16 ноябрында Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети тарабынан номер 623 тескеме боюнча чакырылгандардын кененирээк маалымат берип кетүүсүн суранат элем да. Бизде бул жерде азыр баары эле келген болуш керек. Барыңыздар, барсыздар да, туурабы? Барсыздарбы? Баары толук беле? Барбыз. Ички иштер министринин биринчи орун басары Бийбосынов Адыл. Уруксатпы? Урматтуу Венера Калыбековна. Айгүл Абдисаламовна, анда сөз баяндама болду, Бир аз жанакы. Сөздү бере берелиби? Анда сизге сөз. Рахмат. Венера Калыбековна, урматтуу депутаттар. Кыскача маалымат берип кетсеңиз, өзүңүздөр мынакей Айгүл Абдисаламовна белгилеп кеткендей 623 тескеме менен 216 батирлүү үйлөр мамлекеттик ипотекалык компанияга берилген. Ал жерде карап көрсөңүздөр, бир эле кызматкерлер жана иштегендер деп турбайт. Ал жерде карап көрсөңүздөр, артыкчылык берилет деп турат. Приоритетное право работающим и сотрудникам деп турат да. Азыркы күндө, урматтуу депутаттар, бул боюнча биздин мынакей мамлекеттик ипотекалык компания менен биргеликте кеңешме өтүп, ал жерде координациялык кеңешмеге сунуш берилген. Координациялык кеңешменин төрагасы Касмалиев Адыл Алишевичке бүгүнкү күндө маселе каралып жатат. Жакын арада ошол ветерандар жана каза болгон кызматкерлердин үй бүлөсү киргизилсин деген маселе каралып атат. Жакын арада буюрса каралат, ал боюнча маселе толук кандуу чечилет. Дагы маалымат иретинде айтып кетсек, азыркы күндө Ички иштер министрлик боюнча батирге муктаж болуп 4,5 миңдей кызматкер жана иштеп аткан кызматкерлер турат. Андан тышкары Бишкек шаары боюнча 1700дөн ашык кызматкер очередте турат. 2015 жылдан бери кезекте алып келсек, Бишкек шаарынын территориясында 375 эле гана батир берилген 8 жылдын ичинде. Ошол себептен мамлекеттик жанакы менин турак жайым 21-26 мамлекеттик программасынын алкагында кызматкерлерди көбүрөөк ушул батир менен камсыз кылуу максатында ушул ипотекалык компания менен биргелүү иш жүрүп жатат. Рахмат. Рахмат, түшүндүк.
Суроо бул жалпы келген ГИККЕС, МВДга, өкмөткө кимиңиздер жооп берсеңиздер да болот да. Мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу бюджеттик кызматкерлерге ипотекага турак жай берүү кимдин ой жана кимдин сунуштамасы болгон? Башында. Модты тескеме боюнча. Кимдин ою жана кимдин сунуш экенин толук кандуу мен сизге азыр айтып бере албайм, бирок мамлекеттик программанын негизинде кызматкерлерди көбүрөөк батир менен камсыз кылуу максатында гана жүргүзүлгөн иш болчу. Хорошо. Суроо өкмөткө. Кошумча маалымат берип коеюн. Бизде бекер үй жай алам деген кызматкерлердин кезмети дагы эле турат. Эгер бекер үй жай берилсе, ал ветерандарга жана каза болгон кызматкердин үй бүлөсү алар кезектен чыгарылган эмес, алар албетте берилет. Рахмат. Хорошо. Суроо өкмөткө бергим келип атат да. Эмне себеп менен пенсионерлер кызмат учурунда каза болгон кызматкерлердин үй бүлөлөрү өз кызматын аткарып жатып, майып болуп ден соолугуна байланыштуу жаракат алып кызматтан чектетилген кызматкерлер тескемеде көрсөтүлбөй калган. Анткени Т-623 тескемесин өкмөт тарабынан чыгарылган да. Ошого жооп берип коесуздарбы? Туура айтасыз, Айгүл Абдуласимовна, бул боюнча Абдисаламовна, бул кабинет министри, бул коллегиальный орган, өзүңүзгө белгилүү болгондой. Бул жерде бардык өкмөт мүчөлөрүнүн негизинде бул тескеме келип чыккан. Сиз айтып жатканды жогоруда ички иштер министринин биринчи орун басары айтып өттү. Жанагы сиз айтып аткан ветерандар бардыгы Атылбек Алишевич Касымалиевдин негизинде горсоветке киргизилди. Жакынкы күндөрү бул жыйында каралат. Кошумча мамлекеттик ипотекалык компаниядагы кошумчаласа. Мейлдеп туралык, анткени бул тескеме чыгып атканда сиз жок болчусуз. Хорошо. Бүгүн келиптирсиздер, эми арка 2-3 жолу кайтарганда туура эмес болуп калат да. Суроо МВДга бергим келип атат. Кыргыз Республикасынын 2019 жылдын 25 июль күнү номер 102 саны менен кабыл алынган Кыргыз Республикасынын укук коргоо органдарында кызмат өтөө жөнүндө мыйзамы күчүндө же жокко чыгарылганбы? Закон об ОВД күчүндө же жокко чыгарылганбы? Ички иштер министрлиги боюнча мыйзам күчүндө. 2019 жылы кабыл алган мыйзам 102 мыйзам бул кызмат өтөө жөнүндө экөөлөк мыйзам. Күчүндө. Экөө тең күчүндө. Негизги мыйзам ички иштер министри боюнча мыйзам бул жалпы ишмердүүлүк боюнча көрсөтүлгөн, кызмат өтөө боюнча бул кызмат өтөө жөнүндө ал жерде ар бир кадамы жазылып турат. Пункттар менен, ооба. Хорошо. Күчүндө деп айтып атасыз. Жакшы. Суроо өкмөткө ким? Айсулуу айым. Жогорудагы мыйзам күчүндө болсо, ушул мыйзамдын 72 беренесинин 11 бөлүгүндө жазылып турат да. Курагы кызмат өтөгөн жылдары, ден соолугунун абалы, штаттын кыскарышы боюнча кызматтан бошотулган жана 20 жылдан ашык кызмат өтөгөн, бошотулган мезгилде турак жай менен камсыздалбаган кызматкер акыркы кызмат өтөгөн жери боюнча турак жай алууга, тиричилик шарттарын жакшыртууга кезекте тургандардын тизмесинен өз макулдугусуз чыгарылбайт жана ушул мыйзамга Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларына ылайык турак жай менен камсыздалат. Ал эми ошол эле мыйзамдын 7 бөлүгүндө курагы боюнча пенсияга чыгуу укугу менен кызмат өтөгөн жылдары ден соолугунун абалы, штаттын кыскарышы жана 20 жылдан кем эмес кызмат өтөгөндүгү боюнча кызматтан бошотулган кызматкерге ошондой эле кызматтык иштерин аткарууга байланыштуу курман болгон же өлгөн кызматкерлердин үй бүлөлөрүнө акысыз деп жазылып турат да, акысыз берилиш керек деп жазылып турат. Ошондо бул жерде эмне үчүн сиздер ошол мен айтып аткан номер 102-ни Закон об ОВД-ны 623 Т тескемесине кошкон эмессиздер. Ким өкмөткө суроо. Акысыз берилет деп жазылып турат. Прям акысыз деп турат да. Уруксат берсеңиз мен жооп коеюнбу? Жок, мен өкмөткө бердим. Мен өкмөт мага жооп берсин. Потому что бул Т тескемесини 623-тө өкмөт чыгарган башынан. Сиздер сунуштама бергенсиздерби? Аны өзүңүздөр билесиздер. Бирок ким чыгарган болсо ошо жооп берсин. Жакшы болмок. Акысыз берилет деп турат. А сиздер ошону кошкон эмессиздер тияка. Уруксат болсо бул боюнча ички иштер министрлиги жооп берсин. Айгүл Абдисалымовна, уруксат берсеңиз жооп берип коеюн. Бул тескемеде мамлекеттик ипотекалык компанияда батирлер бул мажбурлап берилбейт. Бул өз эрки менен алышат. Макул болсо алат, макул болсо калат. Бул тескеме тизмеде турган кызматкерлер биздин тизмеде тура берет. Эгер макул болуп, өз ыктыяры менен батирди алса, тизмеден чыгарылат.
тизмеден чыкмаган кызматкерлер ошол сиз айткан туура айтып атасыз. Ошол мыйзам негизинде бекер үй берилгенде аларга берилет. Алар каралып турат баары тең. ГИКке ипотекага байлап аткандан кийин уже акысыз берилбей калды. Билесизби ошону? Айгүл Абдысаловна, мыйзамдын баары үчүндө бекер берилчү батир болсо аларга беребиз. Алар тизмеде турат. Болсо. Жана эжебиз айтып аткандай, же деген сөздү алып салалы дегендей болсо, это типа. Жок болсо каяктан беребиз? Дегендей. Токтоп туруңуз, антип ачуулукка алынбаңыз. Сиз билесиз кайсыл жакта отурасыз, өзүңүз кабинетиңизде ошентип сүйлөйсүз. Мен азыр бул жерде өзүм көйгөйүмдү эмес, депутаттардын көйгөй. Сизге суроо угуп турсаңыз? Извиняюсь, мен просто хотела нажать. Жок, Айгүл Абдысаловна, сизге эмес. Сиз азыр депутат сүйлөп атканда, унчукпай отуруп туруңуз, угуп туруңуз маалыматты. Түшүнүктүү, рахмат. Суроо өкмөткө, бул жерде экөөбүз бири-бирибиздин проблемабызды чечкени келген жок, жолдош генерал. Бул жерде деген биздин пенсионерлердин, жесирлердин, сыртта калып калган, ты тескемесине кирбей калган биздин жарандарыбыздын көйгөйүн чечкени келип отурабыз. Бул жерде экөөбүз айтышканыбыз туура эмес, андан көрө экөөбүз биригип, бир баш болуп барыбыз өкмөт менен. Ты тескемесини карап чыгышыбыз керек. Сиздики проблема эмес, меники да эмес ал. Ошону туура түшүнүңүз. Хорошо, суроо өкмөткө. Кызматкерлердин конституциялык укугу бузулгандыгы боюнча айта кетейин. 44-чү берененин 1-чи бөлүгүндө буну окуп эле коеюн. Кепилденет деген жери бар. 45-чи берененин 1-чи бөлүгүндө шарт түзүлөт деген жери бар. Буну азыр өзүңүздөр билип турасыздар, ичинде кайсыл убакытты үнөмдөйүн. 4-чү бөлүгүндө турак жай берилет деп турат. Деп көрсөтүлгөн, буларды кайда кайтып койдуңуздар? Айтсаңыздар, ушул конституцияда жазылып турган беренелердин пункттарын кайда катып жибердиңиздер да, тескемеге киргизишиңиздер керек болчу да. Бул нерсеничи сиздер талдап чыкпастан, ошо ГИК, Ички иштер министрлиги, өкмөт биригип отуруп туруп, ушул тескемени биргеликте отуруп туруп, бир элге зыяны тийбей тургандай кылып чыгарышыңыздар керек болчу да. Өкмөт, Айсулайым, сизге да бул. 44-чү берененин 1-чи бөлүгү, 45-чи берененин 3-чү бөлүгү, 4-чү бөлүгү бул жерде жок. Кайда кетип калды? А конституция бул өйдө турат да, жооп берсеңиз. Уруксат берсеңиздер, мен жооп берип коеюнбу? Жооп бериңизчи сиз. Урматтуу Айгүл Абдысаловна, мен бул жерде өзүмдүн кыска маалыматымда берип кеткем. 8 жылда 370-тен ашык эле батир берилген. Азыркы күндө бизде 1700-тен ашуун муктаж болгон кызматкерлер жана ветерандар, жана башка жарандар турат. Ошол себептен ушунун баарын талдап чыгып туруп, бул тезирээк иш жүрсүн, тезирээк ишке ашсын деп ошол максатта жүргүзүлгөн иш. Сиз айткан беренелер, сиз айткан мыйзамдар иштеп турат, сиз айткан талаптар бар коюлуп турат. Эгер бекер социалдык батир алам деген кызматкерлер, алар бизде тизмеде турат, эч качан чыгарылган эмес, чыгарылбайт. Алдыңкы очередке турган жарандардын жылын карасак 2011-2012-ден бери очередте турган жарандар бар. Анын баары тең дагы эле очередте турат бизде. Анын баары тең убактысы келсе камсыз болот. Рахмат. Хорошо, ГИК бар да баягыда? Ооба бар. Амантур Оморов, орун басары. Сизге бир суроо бар да. ГИКтин тартиби боюнча кандай жарандар не платежеспособный болуп эсептелинишет? Ушул тескемеге пенсионерлерди, льготниктерди, вдоваларды кошсок, алар кандай статуска ээ болушат? 216 үйдүн ала алыша үйдөн. Жана жогоруда айтылып кеткен тескеменин ичиндеги 216 үйдөн, Калга Киевадан. Ооба, мамлекеттик ипотекалык компания өз ишин ошо турак жай программасы аркылуу алып барат. Ошол турак жай программа аркылуу критерийлер каралган. Ошол талаптардан бири болсо жаш курагы 21-ден 70 жашка чейин, андан сырткары бул ошо төлөө жөндөмдүүлүгү. Төлөө жөндөмдүүлүгү болсо эгерде пенсионерлер же ошо курман үй бүлөлөр болсо, тиги эгер доходу бар болсо, биз карай алабыз. Мен суроома так жооп берсеңиз, пенсионерлер жана мен азыр айтып кеткен адамдар 216 үйгө ээ болуша алабы? ГИКтин тартиби боюнча же болуша албайбы? Себеби эмне үчүн болбой деп сурап атам? Себеби сиздер пенсияны карайсыздар, биз алган маян акыны карап туруп анан бересиздер да туурабы? А пенсия бизде канча азыр?
10 000. А 10 000 сиздер бересиздерби деген мааниде сурап атам сизден. Бересиздерби же бербейсиздерби могу 216 үйдүн ичинен пенсионерлерге, льготниктерге, жесирлерге? Болсо карабат, болсо бүт үй бүлөнүн доходу карабат. Жалгыз пенсионер эмес, чогуу бүт үй бүлөнүн доходу карабат. Андан сырткары болсо азыр так маалымат айта албайбыз. Батирлердин баасы ошо так белгиленген жок, потому что эксплуатацияга бериле элек да азырынча. Макул, уктук сиздикини. Жолдош генерал сизге суроо. Ички иштер министринин пенсионерлери, жесирлер, майыптар мамлекеттен өз өлчөмдөгү, аз өлчөмдөгү акча алып жашап жатса, жесирлер такыр эле акча алышпайт. Билесиз да аны? Жесирлер албайт. Алганы бери дегенде пенсионерлер 10 000 сом акча алышат да. Аларга ипотека төлөнгөнгө мүмкүнчүлүгү жетпейт дагы. Бул жарандарыбыз кантет? Өмүр бою тизмеде биринчи орунда туруп келе берет. Жана сиз жогоруда айтып атпайсызбы? Ой, туруп келатат, тизмеде эле турат. 12 жылдан бери келатат дегендер ошондо тизмеде биринчи орунда туруп өтүп кетишеби бул жашоодон? Анткени 10 000 орто өлчөм. Гүл Абисаловна, бул жерде мынакей мамлекеттик ипотекалык компаниядан берилип аткан эң төмөн пайыз болуп эсептелет. Азыркы күндө биз алабыз деген бизде ветерандар дагы бар, аларда бир топ арыз менен кайрылган. Ошол себептен бир координациялык кеңеш менен кайрылып ветерандарга жана каза болгон кызматкердин жубайларына берүүгө сунуш киргиздик. Мынакей алардан буйруса жакын арада каралат деген жооп келди. Эми бекер алабыз деген кызматкерлерге биз айтып атабыз, буйруса мынакей тургузулса беребиз деп. Эми статистиканы көргөзүп кеттим, 8 жылда 370 эле батир берилген экен. Минтип отурсак эч кимге жетпейт. Да 10 жыл турабы, 15 жыл турабы. А биз азыр мындай болуп атат, бул жерде жакшы жери. Ошол 216 батирден түшкөн акча только кызматкерлердин тарабынан жумшалат. То есть бизде тизмеде тургандарга. Бизде ички иштер министрлигинин кызматкерлерине, ветерандардын отдельный очередь болот. Ошондой келишим болгон. Ошол себептен тезирээк очередь жүрсүн, тезирээк алалы деп. Буйруса бул жакын арада иштеп баштаса, ушул 216 батирден чыгып аткан акчага кийинки 1 квартира, 2 квартира алып бере беребиз. Бул тезирээк жылат. 10 жылдап күтүшпөйт да бул жерде. Рахмат. 10 жылдап күтүшөт да, Хорошо, рахмат. Эми суроо жалпыга бергим келип атат да, өкмөткө, ГИКке, жолдош генерал сизге. Эмне себеп менен бюджетте иштеген кызматкерлер эч кандай льготаларды албай туруп, газ, свет, суу жана башка коомдук транспорттор мамлекет тарабынан бекер эмес. Билесиз да, баарыбыз деген чыкканда милицияда иштеп жүргөндө обязательно төлөйбүз да. Ошондой шарттар түзүлбөстөн мамлекет мыйзамдын чегинде ар бир кызматкерди үй менен бекер камсыз кылыш керек болсо, биз бекер үй алганга жардам бергендин ордуна кайра пенсионерлерге жана жогоруда айтылып кеткендерге кайра ипотекага үй алганга мажбурлашыбыз керекпиз. Не себептен алар 20 жыл мамлекетке өзүнүн жашоосун, үй бүлөсүн унутуп коюп, бизге кызмат кылып атат, ушу түнү күнү жарандарыбыз тынчуктасын деп. Сиз өзүңүз билесиз, иштеп атасыз азыркы кезде, генерал болдуңуз, ага чейин жөнөкөй карапайым милицияда да иштедиңиз да, ылдыйдан иштеп чоңойгон бул жакшы. Сиз билесиз ал жактын казанын кандай болорунчу. Андан соң кайра 20 жыл карызга батырып, анан кетиргенибиз туурабы өзү? 20 жыл иштетебиз да, мына үй берем деп туруп кетирип туруп, кайра 20 жыл алабыз да аларды. Ипотека ГИКке киргизебиз да, мындайча жалпак тил менен айтканда чөнтөгүнө бомбаны салдык да 40 жыл давай. До свидания, квартирада жашай бер. Мен сенен кутулдум деп ГИКке байлап салып атабыз да, мындайча айтканда жалпак тил менен айткандачы. 20 жыл бизге кызмат кылат өкмөткө, бекер үй алам байкуш. Андан кийин 20 жылды бомбаны чөнтөккө салабыз да ГИКке тапшырып таштап атабыз. Бул туурабы? Кандай деп ойлойсуз? Дагы бир жолу айтайын да, бул мыйзам боюнча бекер үйлөр берилиши керек. Бизде конституцияда да жазылып турат, биздин кодексте да жазылып турат, биздин приказдарда внутренний закон об МВД, внутренний МВДныкында баарында жазылып турат, бирок ошо айтылган нерселердин бирөөсү да Т 623 тескемесинде жок да. Неге? Буга чейин дагы белгилеп кеттик. Бул жерде мажбурлоо маселеси жок. Бул каалоо, өз каалоосу менен, өз ыктыяры менен алам десе алат, албайм десе эч ким аны мажбурлабайт. Бул биринчи. Экинчиден сиз айткан социалдык бар жагы тең каралып турат. Иштеп аткан кызматкерлерге азыр аябай жакшы шарттар түзүлгөн. Себеби батири жок кызматкерлерге Бишкек шаарында 9 000ден, жерлерде 7 000ден поднаем төлөнөт. Аларга бул аябай жакшы шарт болуп атпайбы? Бул тем более биздин мамлекетке дагы пайдалуу нерсе болуп атат. Бирөөнүн чөнтөгүнө кетпестен кайра мамлекеттин бюджетине келип аткан каражат болуп атпайбы? Өтө жакшы, мамлекетке бюджет толтурган бул жакшы нерсе. Биз баарыбыздын ой максатыбыз ошол, бюджет толсун деген. Бирок Т 623 тескемеси чыкканы туура деп ойлойсузбу?
Сиздин оюңуз кандай? Туура деп ойлойбуз. Эгер ошол 4-чү пункт окусаңыз, орусча жазылып турат: рекомендовать ОАО «Госипотечная компания» целевое использование передаваемых объектов жилищного фонда и предоставить приоритетное право деп турат. А жерде колдонуу деген жок. Приоритетное право получать сотрудникам и действующим работникам деп турат. Муну туура түшүнүш керек. Сиз да юристсиз, биз да юристпиз. Бул жерде бер же бербе деген жок. Приоритетное право деген сөз турат. Рахмат. Сизге рахмат, түшүндүк. Кийинки ГИКке суроо бергим келип атат да. Тескемеде көрсөтүлгөндөй курагы кызмат өтөгөн жылдары ден соолугунун абалы, штаттын кыскарышы боюнча кызматтан бошотулган жана 20 жылдан ашык кызмат өтөгөн, 20 жылдан ашык деп атам. Жаттап калсаңыз, жылдан ашык кызмат өтөгөн, бошотулган кызматкерлер ипотекага турак жай ала алышпайт экен. Бирок кызмат өтөп жаткан кызматкер эмгек өргүгө чыгаргана, мисалы 2 жыл калды. Эмгек өргүгө чыгарына 2 жыл калды. Мен мисалы 2 жылдан кийин чыгамын деп коеюн, Ошо ипотекага ушул тескеме аркылуу үй алган соң өргүгө чыгып кетсе, же ден соолугуна байланыштуу, штаттын кыскартылышына байланыштуу бир нерсе болуп кетти дейлик. Ошондо төлөмү жана келечеги кандай болот? Үйүн кайра тартып аласыздарбы же калабы ошол бойдон? 18 жыл төлөп келдим, бирок 2 жылдан кийин өргүгө чыктым. Мен пенсионерлер 623 тескемесине жок болгондуктан бул суроону берип атам да, тартып аласыздарбы же калтырып кое бересиздерби мейли деп. Пенсиям жетпейт мисалы менин. Буну биз бул механизм боюнча батир болсо ГИКтин намында калат, жарандардын катарынан арест коюлат да. Толук төлөп бүткөндөн кийин ошондо катталат. Андан сырткары биз ички процедура боюнча бул ошо социалдык программа болгондуктан биз ар кандай механизмдер жүргүзөбүз. Ошо процедура буну болсо кайра карайбыз. Андан сырткары эмне себептен ошо төлөбөй калды, ошол бүт иш жүргүзөбүз да. Ошол боюнча бул сразу выселение кылбайбыз, карап турабыз да. Жок, сиз ГИКтин жанакы кандай деп айтсам, бул пенсионерлерге сиздер ГИКтен үй бербейсиздер да, анткени 623 тескемесинде тактана жазылып турат. Сиз аны өзүңүз да окугансыз да, туурабы? Мен эле эмес да, сизде да бар. Бул мен 2 жылдан кийинчи 18 жылды төлөп 2 жылдан кийин мен пенсия чыгып кетсем, сразу не платежеспособный болуп калып атпаймынбы? Түшүнүп атасызбы ошону? Ошондо сиз мага бересизби, же мен үйүмдү тартып аласызбы, же мага калтыра бересизби ошондо? Буну калтырабыз. Үйдү мен алып кала берем, 18 жыл төлөйм, бирок пенсияга чыккандан кийин не платежеспособный болуп атпаймынбы? Жок, аны болсо кайра карайбыз да. Эгерде совсем не платежеспособный болсо, ошондо гана карайбыз да. Пенсиям 10 000 сом. Мен үйдү калтырасыздарбы мага же тартып аласыздарбы? Эгерде төлөп турса, калтырабыз. Кантип төлөйм мен 10 000 сом менен, кантип төлөйм айтсаңыз? Сиз мындай тарс эле дана жооп бербейсизби? Мындай около вокруг ойнотпоңуз. Мен билип турам, сиз кандай жооп беришти. Билип турам, что сиздер бербейсиздер, алып коесуздар үйдү, кечирип коюңуз деп туруп. Туурабы? Эгерде төлөбөсө, ооба, ошондой. 10 000 сом менен мен курсагым тойгозомбу же бала чакамды багамбы, адамга окшоп жашаймынбы? Могу 10 000 сом пенсиям менен. Же сиздердин кредитиңиздерди төлөймүнбү ГИКке? Буну азыр так айта албайбыз. Ошо батирдин баасы ошо белгиленгенден кийин айлык төлөмдөр ошо төмөн болот да. Ошондуктан 10 000 сом мүмкүн жетет. Мүмкүн жетет. Сиз дагы билбейсиз пока. Өзүңүз ГИКте иштейсиз, өзүңүз так жооп бере албай атасыз суроого. Не платежеспособный болуп калат деп атам. Сиздерде ошол дана так жазылып турат, билесизби? Эмнеге аны ачык айтпай атасыз? Азыркы учурда ошо батирдин баасы бизде жок. Ошо бизге эксплуатация белгиленден кийин бизге собственность бергенден кийин ошондо гана белгиленет. Түшүндүм, бул 623 тескемеси боюнча маалыматыңыз толук эмес экенин түшүндүм. Хорошо. Өкмөткө суроо бергим келип атат да. Ушундай жол менен башка бир мамлекеттик кызматкерлерге үй берилип көрүлдү беле? Могу 623 тескемесинге окшогон берилип көрдү беле же биринчи МВДдан баштадыңыздарбы?
Айсулайым, сизге. Мен кошумчалап коеюн, азыр практикада бардык эле күч органдарында ипотека кылып берип атышат. Бул каалагандар да, если ошол кызматкерлер кааласа, аларга берип атат. 623 ты тескемеси оп окшош, ошондой эле тескеме менен башкаларга берилди беле же биринчи МВДдан башталдыбы дейм? Бул жерде баягы там даяр болуп салынып калган үчүн ошол жака өткөрүлдү да, так башка күч түзүмдөрдө азыр там жок кандай салынганчы. Бул МВДдан башталды турабы? Ички иштер министрлигинен башталган тескеме. Биринчи кадамыбыз ушудан башталды. Же башка жакта барбы деген суроону берип атсам, сиз башканы айтып атасыз. Сиздики деле туура өзүнчө. Бирок мен берген суроого даана жооп берилбей атат. Ким өкмөттөн сурадым эле. Айсулайымдан. Бардык эле мамлекеттик кызматкерлер азыркы учурда мамлекеттик ипотекалык компаниядан алышып алатат үйлөрдү. Жо, ипотекалык компания дейт там. Ты 623 тескемесин дейт. Тескеме менен башка мамлекеттик ишкерлер алып атышабы кызматкерлер. Же бул биринчи эле бизден ички иштер министрлигинен башталдыбы деп атам. Мен ушуну тактап берейинчи. Биринчи эле ушу ички иштеринен башталды же башка да буга окшош тескемелер бар бекен эмеске так маалыматты тактап берейин. Кат жүзүндө. Ошон үчүн тиги ушуну көзөмөлдөгөн адам келсин деп өткөндө дагы бүгүнкүгө калтырдым эле. Мен билгем ушундай болорунчу. Мейли эми. Ушул тескеменин негизинде үй алган деп айткан боюнча сиз мага эми кат жүзүндө жооп берем дедиңиз, туурабы? Ушул тескеменин ким барыңыздарга эле. Ушул тескеменин негизинде үй алган жана үй албай калган льготниктер, пенсионерлер жада калса иштеп жаткан кызматкерлер силерди сотко берсе утуп чыгарын билесиздерби? Могу 623 Т тескемеси боюнча утуп чыгарын билесиздерби? Анткени бул нерсе бизде Ош областында болгон да 2010 жылы болгон экен. Да. Сотко берсе утарына көзүңүздөр жете билесиздер, что утуп кетерини. Пенсионерлер, льготники, жалпы барыңыздарга МВД, ГИК, өкмөт айырмасы жок. Жооп берсеңиздер бирөөңүздөр эле. Эми кандай сот чечим каларын биз билбейбиз. Сот кандай чечим калса ошого макул болобуз. Даже так. Сиздер 623 Т тескемеси менен аябай ойношуп атасыздар. Бул аягы жакшы эмес да. Анткени азыр не только пенсионеры, льготники, жесирлер азыр керек болсо да азыркы данный момент иштеп аткан биздин кызматкерлер дагы ушул тескеме менен дагы кете турган болсо, бул жакшылыкка алып барбайт. Анткени сиздер буну билип турасыздар. Мен сөзүмдүн маанисин сиздер терең билип турасыздар. Просто азыр бул жерден так монун баарын майдалап айтып бере албай атам да, убакыт дагы жетишпей атат. Бирок билип турасыздар, жакшы нерсеге алып барбайт. Баардыгы за бортом калып калат мындай айтканда. Иштеп туруп мамлекеттиңе кызматты кыласың, потом за бортом все, остаешься, до свидания деп гикке байлап берип коет. Жана мен жогоруда айтып кеткендей, туура? Хорошо. Суроода мен бул маселе боюнча ким Айсулайым да, кечиресиз. Айсулайым, мен бул жогорку кеңеште 1 ай мурда Алмаз Акунжановичке айткам да. Адыл Качкынбекович келбей атат. Тиги ардагерлердин берген арыздарына экөөлө отуруп жооп берелик дегенде мен айткам. Көзөмөлдү алыңыздар өкмөт, мага кат жүзүндө жооп бериңиздер деп. Бирок ушул күнгө чейин мага кат келип түшө электен ушул маселе ушул жерде көтөрүлүп атат да. Ушуну биз баарыбыз сиякта ардагерлер менен отуруп ушуну чечсек болбойбу беле? Кат да жок, эчтеке жок. Өкмөттөн. Айгүлайым, бул боюнча бир гана сизден эмес, Сүйүн Абдуллаевичтан дагы көп ушундай арыздар келип түшкөн. Бул боюнча ички иштер министрликте жалпы ушул айтылып аткан ветерандар бардык ушу арыздар менен кайрылган арыздандыруучулар менен ички иштер министрлигинде жолугушуу болуп өткөн. Буну Адыл Качкынбекович да тастыктап кетсе керек. Бул боюнча иш алып барылып эле жаткан. Ошонун негизинде бул тескеме келип чыккан да. Алып барып жаткандын негизинде тескеме келип чыкса, могу жерге бизге биздин жолдош генералга дагы, мага дагы
бул жерге пенсионерлер ыйлактап келмек эмес да, алып барып жатып аткан болсоңуздар. Ошолор эшигине барганда киргизбей койгондон келишти. Кыскасы түшүндүм. Анткени Сулайым, сиз бул тескеме чыгып атканда болгон эместиктен азыр бир аз балким жооп бербей жатасыз да. Буну өзүнү чыгарган адам келгенде азыр бул жерде вообще башкача бир суроо жооптор жаралмак дейм да. Макул. Бунун баарынан өттүк. Мен суроо жоопторумду толук кандуу алган жокмун. Эптеп мынтип буйпаладык, бүгүнкү күн өтүп кетсин деп. Хорошо. Эми действующий сотрудниктер боюнча айта кетсемчи, ушул жерде ГИКке 216 бериле турчу батир бар го, тети Калга Киевадагы. Ошол ИИМге тарабынан үй ала турчу кызматкерлердин тизмеги берилди беле сиздерге? Азыркы 216. Ооба, тизме берилген. Азыркы учурда ошо тизме боюнча биз ошо жарандардын документтерин, ошо кызматкерлердин документтерин чогултуп атабыз. Ошо кароо маселеси. Аты жөнү дагы берилди беле? Аты жөнү толук. Аты жөнү ооба берилген толук. Фамилия, эме, отчество дегендей. Жолдош генерал, сизге да азыркы күндө жалпы ички иштер министринин үй алуу боюнча тизмеде канча кызматкер кезекте турат? Ошолордун ичинен бөлүп айта кетсеңиз, Бишкек жана Чүй областы боюнча канчасы пенсионер, канчасы льготник, канчасы жесир? Азыркы күндө Айгүл Абдисаловна 4,5 миңден ашык кызматкер бизде Кыргызстан боюнча тизмеде турат. Анын 1755-и Бишкек шаарынын аймагында турат. 1755-тин 700-ден ашыгы борбордук аппаратта, калгандары Бишкек, Чүй кызматкерлеринде, подразделенияларында. Анда кошумча айтып кетсек, сиз жана биринчи көтөргөн маселе боюнча ветерандарды мен ар дайым кабыл алгам. Ноябрь айында, декабрь айында сиз келген ардагерлерди да кабыл алганбыз. Сиз чакырган январь айында биз жылдын жыйынтыгы болуп, мен региондо болуп, ошол себептен сизге келе албай калгам. Андан тышкары сиздин жардамчыңыз келгенде толук маалыматтын баарын бергем. Сизге 1 эмес 3 башкармалык жетекчисин жөнөтүп, сиздин кеңеш жардамчыңыз менен жолугуп, ветерандар менен жолугуп, жерден кеңешме өтүшкөн. Андан тышкары дагы министр да, Улан Омакановичтагы ардагерлердин баарын кабыл алып, 30-тан ашык ардагер келип, толук түшүндүрүү иштерин баарын жүргүзгөнбүз. Рахмат. Ооба, билем, келген, рахмат, жибердиңиз. Бирок ал Тариел мырза деген аты жөнүн билбейт экен, кечирим сурайм. Тариел мырза эчтекен билбейт экен, өзү ошол жердин ким начальниги ким болуп иштейт, бир кичинекей колуна портман көтөрүп келиптир. Буну кантип чечесиңер, пенсионерлер менен льготниктердин проблемасын кантип чечесиңер десе, билбейм деп жооп бериптир. Кантип ошондой адам иштеп отурат дейм да, өзүнүн кызматкерлеринин тагдырын чече албагандан кийин билбейм деп отурат кабинетте. Жибердим деп милдет кылбаңыздар, келиш керек алар. Айгүл Абдисаловна, ал 3 башкармалык жетекчиси, бул бир эле Тариел мырза эмес, ал башкы чарба кызматынын жетекчиси, андан тышкары укук камсыздоо жетекчисинин башкармалык жетекчиси да келген, аны менен кошо дагы 2 кызматкер келген. Мынакей албардын бул жерде отурат, сиздин жардамчыңызга да өткөндө жолугуп, ошол айткан сөздү айтышты, бирок булардын айтышы боюнча мынакей 3 башкармалык жетекчисинин айтып атат, толук кандуу маалыматтардын баарын ошондо эле бергенбиз деп. Рахмат. Дагы бир суроом бар да, ГИКке берилген 216 батирдичи, Бишкектеги, ошол Чүй областынын ала мүдүр ИИБине кызматкерлерине кандай жол менен тизмеги түзүлдү эле? Кандай жол менен? Рухсатпы? Бул боюнча сиз өзүңүз жакшы билесиз. Жилищно-бытовой комиссия ар бир подразделениеде өзү болот. Борбордук аппараттык өзүнчө, Чүй башкармалык өзүнчө, Аламедин райондук ички иштер башкармалык өзүнчө. Алардын ишмердигин биз кийише албайбыз. Алар кандай тизме берсе, биз ошондой тизмени ГИКке жөнөттүк. Чогулуш өткөрүп, протокол түзүп дегендей айтып атасызбы? Протоколдун баары тең бекитилген, ошол жерде жилищно-бытовой комиссиянын төрагасы жана ошол жердеги мүчөлөрдүн баары тең кол коюп, печаттын мөөрүн басып беришет. Бирок маалыматка караганда, менин маалыматыма караганда, эч кандай чогулуш өтпөптүр. Эми ЖБКнын ичине биз кириши албайбыз. Бизде келген каты бар, жетекчинин колу менен жана мөөрлөр менен ар бир баракка кол коюп беришет. ГИК 216 үйдү бөлүп жаткан учурда кайсыл мыйзамга таянып иш кылдыңар? Кайсыл тартипте негизинде ички иштер министрине 100 үй алууга укук бердиңер? Центральный аппаратка, бул районго эмес, центральный аппаратка 100 үй берипсиздер да. А 100 үй эмес,
Бул жакка мурда 70-80 патолог берилишкен. Ошо кайсыл мыйзамга таянып сиздер центральный аппараттын өзүнө жүзүй берип, калганына бирден экиден жана итке сөөк чыштаган таштатып койдуңуздар. Эмне негизинде бул болуп атат? Эмне үчүн ал жакка көп бөлүнүп калды? Себеби эмне үчүн көп бөлүнүп калды деген себеби биздин бирден экиден алган ровдылар бар го, ровды тиги шаардыкы 4, бизде Аламидин 1, ошолор бирден алып калып атышат. Эмне үчүн центральный аппарат 100 алды? Мен түшүндүрүп берип коеюнбу? Уруксат берсеңиздер. Айгүл Абдисаламовна, бул жерде бул жолу бөлүштүрүү болгон канча кызматкер кезмеде, очередь тезмеде турат экен. Мисалы үчүн борбордук аппарат боюнча 700дөн ашык, Аламидин району боюнча 10-15 эле киши турат. Ошол себептен процентный соотношение болуш керек да. ГИК могу 40 үй, анан 1 үй деп бөлүп берип атпайсыздар мына списочно, Ошону сиздер бөлүп берип атасыздар да, туурабы? Жок, бул биз ошо кат түрүндө тиги ички иштер министрлигинен алганбыз. Ооба, алар берди, льготниктерди берди, туурабы, пенсионерлерди берди, өзүңөр тандагыла деп бердиби? Сиздер ошондо тандаганда кантип биздин ички иштер министрлигинин квартирага ээ боло турган адамдардын жанакы списогун тандаганга сиздерде бир кандайдыр полномочия барбы? Болсо ошо ички иштер министрлигинен келген, ошо тиги распределение боюнча, андан сырткары биз ошо жумушчу топ түзүлгөн, бул ошо МВДнын өкүлдөрү бар, ошо жумушчу топ ошо распределениени тактаган да. Сиздер каттадыңыздарбы же ички иштер министрлиги каттады? Потому что бир катта жазылып турат, сиздерге берип тур. Өзүңөр могу пенсионерлерди, льготниктерди, жесирлерди киргизип бериптир. Киргизип бергенде сиздер аларды чыгарып салып атасыздар. Ошо эмне үчүн чыгарып атасыздар? У вас есть полномочия МВДнын ишине аралашканга сиздердин укугуңуздар барбы список түзгөнгө? Болсо ошо тескемеге ылайык. 623 тескемеге ылайык. Айгүл Абдисаламовна, абдан туура маселени көтөрдү. Силер өзүңөр да ошону билишиңер керек болчу. Ички иштер министринин орун басары. Сиздер берген жоопторуңар же мындай толук эмес. Өкмөт тарабынан дагы мен айтып кетет элем, кабинет министров. Эмне үчүн ушул боюнча Эдил Жолдубаевич келген жок, Асыл Делбековна. Ошол өзү негизи толук курамы менен келиш керек болчу. Өзүңөрдүн ички иштер министрлигинин кызматкерлерин эгерде силер укугун коргобосуңар, кимдерди коргойсуңар, анда айтыңызчы, Адыл мырза. Туура эле маселени көтөрүп атат. 20 жылдан бери иштеген кызматкерлерди силер акысыз берилген батилдерди беребиз деп, анан кийин кайра ошо мамлекеттик ипотекалык компанияга берип атасыздар. Туура эмес да бул. Ошон үчүн бул маселе көтөрүлүп атат. Ошон үчүн булар чыккан мына жакында эле мына пикетке чыгышыптыр. Мен өзүм да көргөм бул немени, программаны. Абек Тураталиевич, сизге сөз. Мира Халбековна, рахмат. Мен азыр Айсулуу Дөлөтбековнадан бир тактап коеюнчу. Бул жерде мына чакырылгандардан бир гана Жибек Курманбековна келиптир, калганын баардыгы орун басарларын жөнөттүр да. Сизде азыр берилген жооптор канааттандырдыбы, Айсулуу Дөлөтбековна? Сиз өкмөттүн өкүлүсүз. Ушул жерде алардын камсыз болушуна түз сиз жооп бересиз. Айбек Тураталиевич, негизи жыйындын камсыз болушу боюнча буну отдел камсыздаш керек. Азыркы каралып аткан маселе боюнча суроо жооптор боюнча канааттандырылууга эле маалымат бердик деп эсептейм. Анткени ички иштер министрлиги дагы ГИК дагы толук маалымат берилди. Айсулуу Дөлөтбековна, туура, отдел камсыздайт, бирок ошолордун келишине сиз көзөмөлдөйсүз. Буларда полномочия жок, бул жерге келесин, отурасын дей тургандай. Булар кабардар кылат. Бүгүн заседание болот, сиз келесиз деп. Ошолордун келген, келбеген, эмне себептен келбегенини бизге түшүндүрүп бере турган сиз болосуз. Сиз полномочияңызды билиңиз. Ошону сиз болосуз, сиз келип айтасыз, эмне себептен келбей калды, ким кай жака кетти. Билесизби ошону? Туура, билем. Билсеңиз эмне анан кийин кайра комитетке төңкөп атасыз. Эдил Жолдубаевич бүгүнкү күндө мамлекеттик резиденцияда иш чара болуп аткандыгы үчүн бүгүнкү жыйынга катышып келе алган жок. Бул боюнча тиешелүү бардык министрликтер келип катышып отурат.
Егер катышып келип отурган болсо, Айгүл Абдисаламдын азыр бир суроону берди. Сиз тактап жооп берейин дедиңиз. Бул маселе бүгүн көтөрүлгөн жок. Бул өткөнкү жыйындан бүгүнкү жылдырылган. Ошондо дагы тиешелүү адамдардын келбей калгандыгына байланыштуу. Эмне себептен ал маалыматты алып келбедиңиз анда сиз? Эмне себептен сиз айткан тиешелүү министрликтер келсе анда бүгүн дагы жооп так болбостон кийинкиге калтырылып атат? Себеби эмнеде? Билбейм дешти го. Эмне себеби айтпайсызбы? Биз эмне бул жерде эмне олтуруп жөндөн эле убакытты өткөрөбүз, эч кандай жооп албастан. Эдил Жолдубаевич азыр бүгүнкү күндө тизме боюнча ким келди ордуна? Эдил Жолдубаевдин ордуна ким келди? Ички иштер министрлиги Жибек Курманбековна каржы министринен министр эме анда сиз бере албаган жоопко кимиси милдеттүү түрдө жооп бериш керек? Бул боюнча ички иштер министрлигине суроо жооп болуп атканда ички иштер министрлиги жооп берип атат. Жок. Мен азыр сиздин угуп, сиз жооп бере албай, кийинкиде кат менен берем дедиңиз го. Ошону мен сурап атам мен. Туура, бул тескеме боюнча мен тактап ушундай тескемелер дагы кайсы эмеде каралганын мен тактап берейин деп айтып өткөндө. Бул маселе качан көтөрүлгөнүн билесизби анда? Мен сизге дагы бир суроо берейин. Качан көтөрүлгөнүн билесизби? Буга чейинки жыйында. Жок, ага чейин, биринчи башынан баштап. Анысын мен билбейм. Мен сиздердин комитетиңиздерге өткөнкү жыйында гана келип баштадым. Жок, сиз жаңы келгениңизди түшүнүп атам. Сизге азыр сиз баарына жооп берип атат дегениңизден сиз өзүңүзгө суроо пайда кылып атасыз да. Баарына деп. Бул бүгүн чыккан жок. Ордуна келди деп атасыз, такылдатып, ордуна бул жерге баарына үйүп койбойсузбу? Жооп бербегенден кимде кереги бар? Азыр мынакей ГИКтин орун басардан бул биздин кесиптеш башка суроону берсе, ал жак башканы ойлонтуп, айлантып жооп берип атат. Биз мынакей жөндөн убакыт алдыңыздар да. Тарс жооп берип коюш керек. Вот мынакей мынанча адамды списокту ички иштер министрлиги берди, биз ошонун негизинде гана таратабыз үйдү деп. Туура? Туура, ошондой маалыматты берип атат. 200 берген жок. Сиз уккан болсоңуз биз укканыбыз жок. Кандай? Не дейсиз? Жок, азыр бирдемке деп жооп бердиңиз го. Биз эмне бул жерде эмне сиз эле угуп, биз эмне анда түшүнбөй отурабыз бул жерде? Ал жылмайганыңызды, чекеңизден күлгөнүңүздү башка жака көрсөтсөңүз, биз мына мамлекет үчүн күйгөнүбүздөн айтып атабыз. Биз ошондой ардагерлердин ушундай жанакы кайрылууларын карап отуруп, ичибиз күйгөнүнөн айтып атабыз. Себеби бул жерде мынакей жанакы катчынын Марат Иманкуловдун дагы каты турат. Карап коюңуздар, шунга өзүңүздөрдүн жооңуздарды бериңиздер деп. Бүт госсекретарь мен Совет безопасностьтун катчысынын. Аларга дагы мынакей ушул жерде берген жообуз ушул да, биздин бири-бирибизге кылган мамилебиз. Биз башка жакты айтпайлы, ал жактагы пенсионерлер эмес. Биз ушул жерде министрликтер, тиешелүү министрликтер бири-бирибизге жасаган мамилебизди көрүп эл айтып атат да бизге. Ошондо Адылбек Качкынбекович, мен бир эле нерсени тактап коеюнчу сизден. Эгер сиз эми баягы мамлекетибиз буюрса өнүп өсүп, балким ошондой кайрадан ушул кызматкерлерге үйлөрдү берүү жандандырып калат. Ошондой болсо тизмеде тургандар ала берет. Бирок ошол азыркы сиздер тараптан бул биз каттардын баарын окудук. Фискальный комитеттен дагы акча каражаты берилсин, аны бүтүрүү ички иштер министрлигине тапшырылсын деген мына жерде жооптор турат. Ошонун баарын сиздер кылгандан кийин ошол 216 батир дагы ГИК аркылуу сиздердин кызматкерлерге берилет да, только башка тармакка кетпейт. Ал только биздин кызматкерлерге берет, башка тармакка берилбейт. Рахмат. Бирок ошонун арасынан жанакы очередте тургандар эгер мүмкүнчүлүгү болсо алса боло берет ГИКтен, эгер ошол жанакы үйгө кезекке тургандар. Туура айтады Сайбек Тураталиевич, мынакей азыркы күндө мына 216 батыр берилип атат, ал только биздин кызматкерлерге берет. Андан тышкары мына координационный кеңешмеге маселе көтөрдүк. Ал жерде ардагерлер, жанакы вдовалар баары тең мүмкүнчүлүгү болсо алууга мүмкүнчүлүгүбүз бар деп кайрылып атышат.
ошол буюрса каралса аларга да уруксат берилет. Анан маалымат иретинде айтып кетейин, Ички иштер министрлигинин кезмети, то есть очередь для органов внутренних дел будет отдельная в ГИК. Только биздин кызматкерлерге багытталат. Анан дагы бир азыр Айгүл Абдисановна берген суроону мен сизге берейинчи, ГИКке эмес. Кимдерге берилишини сиздер тастыктап списокту бердиңиздерби ГИКке, же сиздер бергенден кийин алар өздөрү кайрадан дагы карап чыгып туруп акыркы жыйынтык чыгарабы? Айбек Туратович, жакшы суроо бердиңиз. Бул көйгөй маселе. Биздин мыйзам боюнча баардыгы туура келет. Ошол себептен бизде очередте турган кызматкердин баардыгын биз жөнөттүк. Бирок ГИКтин берүү шарты битке бөлөгөрөөк, эми алар боюнча ГИК өзүнүн шартына жараша тандап анан беришет. Жок, эми мына, например, сиздер кимге муктаж экенин, кандай экенин сиздер билесиздер. Алардын алган маянасынан билесиздер, алардын финансылык состояниясынан билесиздер да. Сиздерде атайын комиссия бар да, туурабы? Ооба, бар. Эгер ошону сиздер тастыктап, тизмени тастыктап бергенден кийин алардын кандай укугу бар? Кайрадан алып чыгарып башка бирөөнү киргизгенге? Айбек Туратович, биз болсо тастыктап туруп жилищный кодекс негизинде первоочередники деген бар, биз аны отдельно бердик, жана жалпы очередь деген бар, аны дагы бердик. Эми анын арасынан ГИКтин өзүнүн ипотека берүү шарттары бар, ал боюнча биз эми жооп бере албайбыз. Биз бизге ылайык, биздин мыйзамга туура келген боюнча жөнөттүк. Рахмат. Амантыр Нурбекович, сизге ушул суроого улай суроо да. Мына сиздер Ички иштер министрлиги тарабынан биринчи берилген списоктун ичинен канча адам сиздердин шартыңыздарга туура келбестен тизмеден чыгарылды? Бул Ички иштер министрлигинен ошо тизме биз алдык. Ошо тизме боюнча азыр 216 киши каралды. Ошо 216 кишинин ичинен 200 киши документтерин тапшырды. Азыр ошо документтерин караштырып, ошо критерийге таянсак болсо, критерийге баардыгы эле ошо жилищный кодекске туура келет. Ошо бизде эле бир эле талап болгон болсо, ошо төлөө жөндөмдүүлүк да, ошо платежеспособность дейт. Ошо платежеспособность биз эсептейбиз. Ошо платежеспособность туура эле келсе, алат да. Түшүнүктүү, рахмат. Рахмат, Айбек Туратович. Урматтуу депутаттар, барбы дагы суроолор? Айгүл Абдисаламовна. Толук менен жооп ала албай калдык да. Толук кандуу болгон жок. Ошондой болуп атат да. Көрдүңүзбү канча убакыт? Бизге керек нерселерчи, бирок андай эмес. Эслечи, бизде ички иштер министри менен ГИК жана депутаттар, өкмөт баарыбыз биргеликте башыбызды бириктирип эл үчүн, ушу пенсионерлер үчүн, мен жогоруда айтып кеткен адамдар үчүн деп иштеп бир мыйзам чыгарганыбыздачы мондай чийки тескемелер, чийки мыйзамдар эч качан болбойт болчу да. Сиздер өтө кайдыгер карап атасыздар. Азыр мен берген суроого ары бери буйталап жооп берип атасыздар. Ооба, сиздерди да түшүнүп атам. Сиздерде да күнөө жок. Сиздер деген буйрукту аткарасыздар да. Бирок буйрукту аткарып атканда бүгүн биз бул жерде барбыз. Бирок эртеңки күнү бул жерде болбой калабыз да. Бирок биздин ошол жерде байкебиз, агабыз чыркырап үйсүз отурат. Пенсионерлер, сизде, менде балким бир бөлмөдөн болсо да үйүбүз бар да, бирок алардын үйү жок. 20 жыл өзүнүн ден соолугуну, өзүнүн болгон бир акылынычы мамлекетке 20 жыл төктү да. Ошого эмне үчүн мындай бир жүрөк оорутуу менен карабайсыздар? Ошолор башка мамлекеттин жарандары эмес го. Алар биздин атабыз, энебиз, балабыз. Ошолор 20 жылдан кийин үйсүз калып атпайбы? Ким? Жолдош генерал. Мен сизге мунучу күйүп кетип айтып атам. Мага кереги жокмо тескемеңер? Мага вообще 3 жизни керек эмес да, чын айткандачы. Сизге да керек эмес. Бирок экөөбүз мен ушул жерде азыр колумдан келип ушуну айта турган мезгилде отургандыгымдан айтып алайын деп атам. Эртеңки күн балким бул буйрубайттыр. Сиз бүгүн генерал, эртең эч ким болбой калышыңыз мүмкүн. Аны бир гана өйдө жак билет да. Ошол нерсебизди, азыркы кездеги иштеп аткан нерсебизди биз элге жардамыбызды берип албайлыкпы деп атам. Балким бул убакыт келбейт. Балким сиздин бул жардамыңыз эртеңки күнү келбей калат деген ойду айтып атамын. Сиз жанаттан бери отурасыздар, мынтип, жылмаңдап, мылжыңдайсыздар да. Эмнеге мылжыңдап атасыздар? Мен өзүм проблемамды айтып туруп мылжыңдап атам. Эшикте өткөндө келиптир да, могу жердечи бардыгы турат. Барыңыздардын атаңыздар да 20 жыл мындайча жаман сөз айткандачы, эшекче байкуштарды иштеткен да, өзүм да иштегем да 12 жыл. Эчтекең жок, зарплатаң 5000 сом. Анан жерде турушат байкуштарым жалдырап. Үй жок, 20 жылдан бери эми ипотекага, чөнтөккө бомбаны салды да ипотекага бизди түртүп салды. 40 жыл эми дагы жүрөбүзбү үй жок деп. Илашты ошол жерде. Мындай сиздерде жүрөк барбы? Сиздер погончосуздар, түшүнөм. Мен аябай сыйлайм сиздерди.
Бирок ушул жерге сизди Кудайым алып келгенден кийин бир аз могу тескемени туура чыгарып койсоңуздар болбойбу? Мен сизге деген көйнөк алып бер мага деген жокмун го. Могу жерде күлүп отурганыңыздар мага такыр жакпады. Вообще экенсиздер. Бирөөңүздөр даяр эмессиздер. Бир суроого Айсулайым кече жакында келди. Сизге хорошо простительно, сиз жакында келдиңиз. А могу тескемени ким чыгарды, ошону чакыргыла деп бир жумадан бери могу жерде бүт депутаттар сайрап атат. Гүлкан Сакиновна, сизге сөз. Рахмат, Венера Калыбековна. Эми урматтуу депутаттар, урматтуу комитеттин катышуучулары, бул маселе аябай мындай орчундуу маселе болчу. Бирок эми Айгүл Абдисаламовна дагы мынакей күйгөнүнөн айтып атат. Анткени ушул ишке өзү катышып, өзү ошол жерде иштеп келген катары, билген катары айтып атат да. Анан кийин берде Айсулуу Дөөлөтбековна, биз мисалы үчүн берге келген жетекчилер капа болбошуңуздар керек да. Анткени сиз экинчи эле жолу келип катышып атасыз мынакей. Биз эми баягы сиз өкмөттүн бир ушу комитетке өкүлү катары катышып атасыз, туурабы? Анан эми быйыл комитетке ушу социалдык саясатты жүргүзгөн Эдил Байсалов 3 жолунан бери чакырылып атат. Эмнеге келбей жатат бул комитетке, мындай түшүнүксүз да. Берге келген жетекчилер мен байкап карап отурам. Баарыңыздар эмес, эми арасынан мисалы үчүн ушул күйүп эмоционально айтылып аткан депутаттарга дагы мындай силерге көрүнүп турбаса, бияка мага бизге көрүнүп турат. Бири-бириңерди карап мындай башкача мамиле кылып атасыңар да. Бир күлүп, булар айта берсин, биз билгенибизди кыла беребиз дегендей мамиле болуп атат да. Ошон үчүн биз анда биз Айсулуу сиз менен эле иштеп калат окшойбуз. Сиз баардык нерсени мойнуңузга алып ушул жерде комитеттин азыркы айтылып аткан нерсесинин баардыгына жооп бере албайсыз да, мисалы үчүн, туурабы? Өткөндө эле мен айтып элем, бул өкмөттүн корутундусун Байсалов четке каксын деген бир мыйзамды алып келгенде. Эмне үчүн четке каксын деп мындай обосновать этип, моментип бергиле дегенде, жок, мына ар ким өздөрү айтып атпайбы дейт. Аны ар ким өзү айтканы менен бирок ошол корутундуну Байсалов берди да. Четке кагылсын деп жазылды деп окуду да ушул жерден. Анан кийин биз ошолорго жооп алышыбыз керек да. Ал киши четке каксын деп бергенден кийин сиз ага толук кандуу жооп бере албайсыз. Ошон үчүн эми биз карай берели, эмне себептен мынакей канча комитет өтүлүп атат. Ар бир понедельник күнү билесиздер, комитеттер экинчи күнү, биринчи күндөр комитеттер өтүлөт. Бул Эдил Байсалов бул комитетке негизи, урматтуу кесиптештер, деге эле келбейт да. Анан эми буну жылдыра бербей, баягы эске алып, азыркы алган эске алып, азыркы алган жообузду баягы угуп, силерден алган жоопту. Анан кийин бир дагы көзөмөлгө коюп, Венера Калыбековна, муну аягына чыкпасак, мына канча деген жетекчилер келип күтүп отурасыздар. Биз сиздер бизди сыйлабасаңыздар, биз сиздерди сыйлап атабыз. Өткөндө мына 2 саат, 3 саат талкуу болду башка мыйзамдар боюнча. Баардыгыңыздар эште күтүп турдуңуздар. Ошо киши келбегендин айынан мынакей өткөндө дагы буга жылдырылып калган. Азыр дейм ал киши келбей калды деп туруп чечим кабыл албай калсак дагы канча күтүп туруп анан жылдырганыбыз бизге уят болуп атат да, сиздерге болбосо дагы. Биз сиздерди сыйлап атабыз. Ошон үчүн бүгүнкү уккан силердеги жообуңуздар менен Венера Калыбековна мен сунуштайм. Анан кийин да контролго коюп бул ишти азыр чечим кабыл ала берели. Рахмат. Ошо убакыт үнөмдөп мен акыркы бир сунушумду айтып коеюн деп атканда, Венера Калыбековна жана урматтуу депутаттар, социалдык саясат комитети тарабынан жумушчу топ түзүүнү талап кылат элем да. Мен бир эле талабым ушул. Мен монун артынан чыгып, ар бир мен жогоруда айтып кеткен пенсионерлердин ар бири үй менен камсыз болуп, ГИКтин тизмесине киришин талап кылат элем да. Ошон үчүн мен сиздерден суранам, комитет тарабынан жумушчу топ түзүүнү болот.
Айгүл Абдисаламовна, өзү негизи бул батирлер берүү маселеси чындап эле бул социалдык маселе. Бирок ошо ички иштер министрликтин кызматкерлери боюнча ошо укук тартиби кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы боюнча ошо комитет менен биргеликте ушундай жумуштук топ түзсөк деп менин сунушум ушул болуп атат. Бир ушул маселени бирге ушул комитет менен карап, тиешелүү комитет менен карап, анан кийин ошол жумушту топ түзсөк болот. Азыр биз өзүбүз андай топту түзүп албайбыз. Же анда депутаттык комиссия кылышыбыз керек палатадан. Кандай дейсиз? Айтылбай калганда ошол мага деген депутаттык комиссия же топ түзүлүп берсин, ошону колдоп бериңиздер. Бир эле сунушум ошол эле, мага башка эчтекеси кереги жок. Анан өзүм иштейм. Бул жерде беренелердин баары бар. Депутаттык комиссия түзгөнгө биздин укугубуз бар экен бар да. Соцкомитеттен эле. Урматтуу депутаттар, биз азыр Айгүл Абдисаламовна сунуш берди, жумушчу топ түзүү боюнча. Биз азыр ошо жумушчу топ түзүү боюнча биз юристтер менен талкуулайлы. Эгерде биздин биз анда тиги укук тартип кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупция менен каршы комитет менен бирге ошол жумушчу топту түзсөк болобу деп ошол маселени талкуулайбыз. Макулбу? Кандай дейсиздер, урматтуу депутаттар? Же юристти күтөлү анда? Убакыт кетип атат уже. Анда комитет чечимин окуп эле коеюнбу азырынча? Бизде ар кандай маселеде, урматтуу депутаттар, эки маселе бар. Анда 5-чи маселе ар кандай маселелер, урматтуу депутаттар. 2023 жылдын 14 февралындагы жаштар жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору боюнча парламенттик угуулардын сунуштамаларын бекитүү жөнүндө комитет 14 февралында парламенттик угуу өткөргөнбүз. Угуулардын жыйынтыгы менен келип түшкөн сунуштарды жана сын пикирлерди эске алуу менен парламенттик угуулардын сунуштамалары кабыл алынган. Жогорку кеңештин депутаттарынын демилгеси менен ушул эле жылдын 6 мартында Ош шаарында жана 10 мартта Талас шаарында мыйзам долбоору боюнча коомдук угуулар, ошондой эле жаштар менен бир катар жолугушуулар өткөрүлгөн. Комитет жогорку кеңештин депутаттары Бактыбек Чөйбеков, Дастан Жумабеков, Исатбек Кызаида жана Нилуфар Алимжановадан жазуу жүзүндө сунуштар келип түшкөн. Депутаттардын сунуштары парламенттик угуулардын сунуштамаларында толук камтылды. Мыйзам долбоорун экинчи окууга даярдоодо сунуштардын бардыгы киргизилет. Урматтуу депутаттар, парламенттик угуунун сунуштамаларын колдоп бериңиздерди суранам. Бизге комитетке Элдар мырза келди. Сизге сөз берилет. Рахмат, Венера Калбековна. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, саламатсыздарбы, урматтуу катышчылар. Мына Венера Калбековна айтып кетти. Биз Каныбеков менен Ош шаарында ушул мыйзам долбоору боюнча угуу өткөрдүк. Ал жерде да талкууланып, ал боюнча да көп сунуш пикирлерди алдык.
Андан кийин Талас шаарында да болду. Ал боюнча коомдук талкуу жакында эле мына Бишкек шаарында жогорку кеңеште өттү. Мен эми ушул мыйзам долбоору боюнча өзүмдүн сунуштарым айтат элем. Ал болсо сунуштарымдагы ошол жаштардын кайрылуусунун негизинде болгондо. Биринчиси мына мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын өкүлдөрүнүн укуктары жана жаштар саясатына катышуусу. Бул жөнүндө ал жерде эчтеке жок экен, ловузу боюнча. Ошондагы мен айтат элем киргизиш керек деп. Жаш курагы чеги 35 жашка чейин көтөрүү, буга чейин 28ге чейин экен болгон. Бунун документтери боюнча жаштар 35 жашка чейин деп эсептелет. Өзүңөргө белгилүү болгондой. Анан мына жаштар үчүн премияларга квота берүү. Ар бир регионго бирдей квота берсек, ошол премия боюнча бул жаштардын тең катышуусун камсыз кылат. Ыктыярчы деген статьяны алып салсаңыздар, эмне дегенде ал боюнча мыйзам долбоору бар экен. Ошон үчүн ал жерде мен ойлойм кереги жок деп. Анан жаштар ишкердиги боюнча ошол ГССдан акча бөлүнсө, ошол конкретно мына мыйзам долбооруна жазылса, ошол стартаптарды колдоо же башка ошол бизнес проекттерди ошол жашкерлердин ошол колдоо боюнча. Мен да өткөндө мына Кемин шаарында жолукканда ал жерде ошол жерде жашкерлер бар экен. Именно мына сельхоз направленияда иштеп аткандар. Алардын ошол бир талабы бар экен. Мына күрөөсүз жеңил кредиттерин берүүсү. Ошол боюнча да мен сунуш киргизген элем. Азыр мына бар экен. Айылбанк менен РСК банк 150 000 сом берилип атыптыр. Бирок мен ошол 150 000 сом эмес, 300 000 сомго чейин көтөрүлсө жакшы болот эле да, мына күрөөсүз. Ошол боюнча да эске алып, ошол мыйзам долбооруна конкретно ошол жашкерлер боюнча кандай кылып аларга жардам берип, ошолорду биз киргизишибиз керек. Анан маданияттар аралык диалогу түзүү. Өлкөдө көптөгөн улуттар жашайт. Мындан улам дискриминация деген сөздү кошушубуз керек. И мына санариптештирүү маселеси. Эми азыр билесиңер, бул жаштар азыр бардык эле ошол телефон, интернет аркылуу маалымат алат. Ошол боюнча дагы ошого жакшыраак көңүл буруп, ошол мыйзам долбооруна киргизсек жакшы болот эле. Жалпысынан ошол, Нер Калбековна, рахмат. Мен дагы ушул өзүмдүн сунуштарымды жазуу түрүндө бүгүн киргизем. Рахмат. Рахмат, Элдар мырза. Биз ошо сунуштардын баарын эске алуу менен комитеттин чечимин анда окуп коеюн, урматтуу депутаттар. Эгерде суроолор жок болсочу, 2023 жылдын 14 февралындагы жаштар жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору боюнча парламенттик угуларды сунуштамалар бекитилсин жана бүгүнкү берилген сунуштар эске алуу менен урматтуу депутаттар, ушул чечимди анда добушка коем. Ким макул? Баары макул, каршы жок. Айда Сатбековнанын немеси бар, доверительный письмосу бар. Ошондуктан биз добушка койдум мен. Рахмат. Анда урматтуу депутаттар, акыркы маселе калган болчу, бирок ал деген ал дагы абдан чоң маселе экен. МКге жылдыруу боюнча мен сунуш берет элем сиздерге. Макулдусуңарбы? Урматтуу депутаттар, баары макул, каршы жок. 5-чи маселе боюнча Марина Сердина эске алып коюңуздар. МК комитетке жылдыруу боюнча убакыт аз болуп атат, Юристтерди күтө эле анда азыр, урматтуу депутаттар. Айгүл Абдисаловна, сиздердин суроолор боюнча, маселе боюнча юристти күтүп, ошону бирге анда талкуулайлы. Урматтуу депутаттар, 4-чү маселе боюнча азыр юристтер ушул жумушчу топ боюнча иштеп чыгышат. Мен комитеттин чечимин окуп коеюн, урматтуу депутаттар.
укук коргоо органдарынын ардагерлерин кызмат өтөө учурунда каза болгон кызматкерлердин үй бүлөлөрүн жана кызмат өтөп жатып майып болгон кызматкерлердин турак жай менен камсыз кылуу маселеси боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Айдарованын маалыматы эске алынсын. Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинети Кыргыз Республикасынын жарандарынын турак жайга болгон укугун ишке ашыруу жана калктын аялуу катмарын социалдык кызматкерлерди жана турак жай алуу кезегиндеги тизмеде турган укук коргоо органдарынын ардагерлерин, кызмат өтөө учурунда каза болгон кызматкерлердин үй бүлөлөрүн жана кызмат өтөп жатып майып болгон кызматкерлердин колдоо максатында аларга турак жай берүү боюнча өз убагында чараларды көрсүн. Урматтуу депутаттар, чечимди доошко коем. Үчүнчү депутаттык топ түзүлсүн. Урматтуу депутаттар, пленардык отурумда. Убактылуу комиссия, ооба. Анда урматтуу депутаттар, доошко коем, ким макул? Баары макул, каршы жок. Рахмат, урматтуу депутаттар, бүгүнкү жыйын анда кезегин убакты